Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт экен, андыктан эч качан билим алгандан талбайлы. Биз билимди акырындап алат экенбиз, ал үчүн көптөгөн эмгек керек экен. Ошондуктан мен силерден суранарым, билим алгандан эч качан тажабагыла. Келгиле анда сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү кыргыз тилден өтө турган темабыз байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдө коюлуучу тыныч белгилер. Кыргыз тилинде бир канчалаган байламталар бар. Мисалга ала кетчү болсок, бирок, ал эми, анткени, же болбосо, жана, да, менен, дагы деген сыяктуу. Дагы деген байламталарды колдонгонубузда, же болбосо ушул байламталар менен байланышкан татаал сүйлөмдөрдө байламталар өзүнө мурунку сөзгө тиешелүү болуп айтылат. Ошондуктан үтүр белгиси бул байламталардан кийин коюлат. Мисал келтире кетчү болсок, бөдөнөнүн жатагын көр да этине таарынба. Бул жерде бөдөнөнүн этин көр дегенден кийин да деген байламта колдонулду. Мына ушундан кийин мына өзүңөр көрүп тургандагыдай үтүр белгиси коюлду. Этине таарынба деген андан кийинки сүйлөм булай жазылды. Бул жерде эки жөнөкөй сүйлөмдүн ортосунда да деген байламта аркылуу байланышты. Ал эми, бирок, ал эми, анткени, же болбосо деген байламталарда кандай болот? Бул байламталар сүйлөмдөрдө кезиккенден бул байламталардан мурун астынан үтүр белгиси коюлат. Себеби бул байламталар өзүнөн кийинки сүйлөмгө таандык болуп айтылат. Мисалы балдар, конкурс болчу жерге баары эртелеп барышты. Ал эми биздин окуучулар кечигип калышты. Бул жерде балдар ал эми деген сөз кийинки сүйлөмгө таандык болуп айтылды. Көрдүңөрбү? Мына өзүңөр көрүп тургандагыдай баары барышты дегенден кийин үтүр белгиси коюлуп, андан кийин ал эми биздин окуучулар кечигип калышты деди. Жана деген байламта татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара бириктирип турат. Бул байламталардан кийин да, мурун да үтүр белгиси коюлбайт. Мисалы балдар, убакыт сакымдап өтүп жатты жана күтүлбөгөн эч нерсе башталган жок. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандагыдай үтүр белгиси коюлган жок. Эч качан биз жана деген сөз байламта колдонулса татаал сүйлөмдөрдө, анда эч тыныч белги ал жак бул жагына койбойт экенбиз. Мына ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Ал эми эсиңерге сала кетчү дагы бир нерсе, силер балдар жакшылап көңүл бөлүп байкагыла. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдө кээде байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр болот. Ал учурда бул байламталар колдонулбайт дагы, жөнөкөй эле үтүр белгиси менен татаал сүйлөмдөрдүн ортосу ажыратылып, андан кийин жазылып кетет. Буларды биз байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр дейбиз. Баштапкы сабакта дагы айтып өттүм элем, азыр дагы эсиңерге салып өттүм. Үйгө тапшырма балдар. 178 көнүгүү. Бул көнүгүүнү балдар көчүрүп жазасыңар дагы тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумунда канча жөнөкөй сүйлөм бар экендигин аныктайсыңар. Бул жерде тыныч белгилери, башкача айтканда үтүр коюлбай кеткен. Силер кайсы жерде үтүр бар экендигин аныктап, үтүр белгилерине коюп чыгасыңар өзүңөр. Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосун үтүр белги менен ажыратабыз, Татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү үтүр белги менен ажыратып, тыныч белгисин коюп, андан кийин жазып чыгасыңар. Түшүнүктүү болду? Эгерде түшүнбөсөңөр, мага чыгып сурагыла. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла балдар.